Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Котмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен бүгүн Чүй облусундагы Сокулук районуна келип калдым. Ушул жерден сатыла турган үй менен сарайы бар экен, жери да кенен, көлдүн боюнан. Дареги мындай, мен турган жер азыр Сокулуктун центри. Бишкек шаарынан келгениңиздерде Карабалта тарапка карап, Сокулуктун центрине жетесиздер. Мынол Глобус супермаркеттен өткөндөн кийин эле негизги жол менен келип, мынол Калинина көчөсүнө кайрылып туруп, сиздер түптүз барсаңыздар 3 километрде Арал деген айыл келет. Ошол Арал айылдын көлдүн боюнда экен. Мындан ары жүрсөңүздөр, сиздер Сокулук мал базарга барасыздар бир аздан кийин. Андан кийин Александровка, андан кийин Беловодский айылдары болуп, Карабалта тарапка өтүп кетесиздер. Бул тараптан келсеңиздер, Сокулукка жеткенден кийин эле Калинина көчөсү менен сол тарапка карап киресиздер. Туугандар, азыркы көрсөткөн ошол светофордун бурумунан Калинина көчөсү менен түптүз ылдыйга бир 3 километрден ашыгыраак түшүп келе берсеңиздер, айылдын этегинде мынау сол тарапта көлдү көрөсүздөр. Көрүп турасыздарбы? Аябай сонун көл экен, таза. Бул айылдын көлү туугандар. Сатыла турган үй. Мына ушул көчө менен киргениңиздерде, тетиги үйдү көрүп турасыздарбы? Ушунун артындагы үй болот экен. Бирок ушул сарай менен үйдөн туугандар, участкасынан сиздер тетиги мына кызыл крыша турат го, тапчан. Ушунун жанынан сиздер да көлгө чыкканга мүмкүнчүлүк болот экен ошол жерден. Анда эмесе жүрүңүздөр. Туугандар, мен сатыла турган сарай менен үйгө келип калдым. Тетиги машина өтүп кеткен көчөнү көрдүңүздөрбү? Калинина көчөсү. Ошол жерде көлдөн азыр көрсөттүк элек, ошондон бери келе берсеңиздер 100 метр. Ушу көл бүткөн жердеги биринчи үй десек болот экен. Бул угловойдо жайгашкан экен. Мына ол көчө, биз турган көчө, Картаңбаева көчөсү, наркы көчө Калинина. Бул Картаңбаева көчөсү келип туруп, мына ушул сатыла турган угловойдогу сарай менен үйдөн айланып, нары батыш тарабынан дагы өйдөгө көчө чыгып кетет экен. Тагыраагы сиздер бул тарабынан дарбаза ачсаңыздар болот экен, бул тарабынан дагы наркы батыш тарабынан дагы дарбаза ачсаңыздар болот экен. Азыр менин эсмени менен чогуу бул жердин бүт маалыматын сиздерге кенен төкпөй чачпай айтып беребиз. Ассаламу алейкум, байке, кандайсыз, жакшысызбы? Алейкум салам. Ден соолуктар, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бул сарайды өзүңүзгө салып кайра сатып атасызбы? Өзүмө салгам, шартка байланыштуу Сатыш керек болуп калды. Жакшы экен. Көл кимге карайт бияк? Көл айылга карайт. Айылга карайт, Айылдыкы. Бирок азыр данный момент бирөө арендовать этет окшойт эле, билбейм точно. Жакшы экен. Трансформатордан жакын экен. Бул жерден агын суу дагы бар экен, Эмесин айтың, коммуникация кандай бул жерде? Суу, свет кеңир элеби? Суу артезиан ошо үйдүн орто ченинен түшкөн. Каздыргансыз? 60 метрден ак суу чыгат. Анан суу каласа бул жактан алат, каласа көлдөн алат. Көлдөн алат. Көлгө доступ барбы сизде? Бар. Могу чек араңыз барабы көлгө чейин, Көлгө чейин барат. Сонун экен де, туугандар, көрүп турасыздарбы? Көлгө барып алып, балык калмасаңыздар. Сонун болгудай. Так, мына сарайды качан салгансыз? 2019-жыл. 2019. Узуну канча мына? 30 метр. Туурасычы? 10 метр. Жаман чоң салган экенсиз, Үстүнө сен абалы менен кошо. Сен абалы. Азырынча туугандар, тетиги жерден дарбазасы бар экен. Бирок сиздерге бул жагы менен кирип көрсөтөлү. Удобныйраак болот экен. Анан негизи сиздер келгениңиздерде бул жагынан өзү дарбаза ачам деп аткан экенсиз, бул жагынан, Жүрүң көрсөтө берели жакындап. Светтен тартыштык жокпу? Жок, каласа бул жактан трехпаска. Анан Каласа тиги жактан тартат. көпчүлүктө ойлондурат да, мына мисалы сарай менен болсо, анан жер кеңири болсо, документтер кандай дегендейчи. Ошо документтерин бир аз айтып кетиңчи. Документи кандай? Документи кызыл китеп. Кызыл китеп ба? Кызыл китеп бардыгы бар. Документальный дең бул жагы. Бул тарабы кайсы жерге чейин барып калат? Бул тарабы ошол кызыл воротадан 5 метр берегириктен. Мына жерден башталып калат экен да. Ошол жерден бери бул жагы. Тетиги бетондон көрүп турасыздарбы? Ошонун бир 5 метр берирээктен башталат экен, мына туштан башталып калат экен да. Так, бул жакта бир временка бир болгон окшойт, бул жерде негизи. Эски сарай бар эле. Бузуп таштагансыз. Начарыраак состояние экен эле, бузуп чыгытып бул жерден, ол жерден ворота ачайын деген да. Буну бузуп туруп ордуна ворота. Негизи удобный болот экен, мына немеден шаардан келгенде эле бул жерден сразу кирип кеткенге удобный. Жакшы экен, жүрүң кире береличи анда. Участок канча сотук дедиңиз? 20дан ашыгыраак да. 20дан ашыгыраак. Документтери кызыл китеп экен, туугандар. Жаңы сарай, жаңы үй, бак, жер кенен. Эме малды бакканга дагы биякта полялар барбы? Поля кенен, аябай кенен. Поля кенен, Эки тарапка кайтарса болот. Ушу мен тарапка кайтарса болот, бул жака. Анан бул айылдан кесип аркы бетине кайтарса болот. Айыл бүткөн жерде поля бар дең, Жакшы экен. Мына сарайды караңыздарчы. Пакса экен, бул,
Ағза сарай соқма деп. Соқмо. Мына сарай. Чында мал кыла турган жер экен да. Үстүнө канча пресс батат эми? Примерно бир 3000-4000 батса. 3000-4000 батат, а? Бийигире кыпсыз, 2 метрден бийигире экен мына жерлери деле. Сарайды көрөлчү. Бул эми канча бука карашитилне болгон? Же койбу, жылкыбы? 60 букага деп расчет алып салган. 60 бука. Будущий клиент эгер будущий хозяин ичини бөлбөпсүз да, каалагандай бөлүп алат экен, а? Өздөрү эле. Жакшы. Сейсмопоездар куюлуптур. Мына эмелер коюлган экен. Только үстүнө баягы эме жаткырыш керек экен да. Не деп коет эле, лага жаткырып анан кийин чөп жыя турган кылып коюш керек экен. Мына сарайды караңыздар. Бул жагын 10 метр дедиңиз, узунну 30 метр дедиңиз, а? 60 бука батат ушул жерге. 60 бука расчет алган да. Караңыздар, туугандар. Мына ол орто проходду баягы чөп бере турган кылып бул жагына аштоо кылсаңыздар, эки жанына тизсе болот экен. Же болбосо мына дуал жагына деле аштоо кылса болот окшойт, а? Бирок анда бир чөп бериш кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошо. Өзүнүн шартына карап, или мындай кесеби же мындай каалагандай кылып боло берет экен. Бирок расчетуңуз боюнча 60 букага салынган экен да. Жарымыны бука, жарымыны кой, жарымыны жылкы деле кылып берсе болот экен да. Сокулук мал базары жакын. 5 минутта жетип барат, а? 5 минутта барат, а, мал базарга. Жакшы экен анда. Сонун. Так, эми мынау жерди караңыздар. Бул бакты өзүңүз отургузгансызбы? Бакты жок. Мурунку мен алган киши отургузган экен. Бар эле. Нелер бар эми бул жерде? Бул жерде өрүк бар, алма бар. Эмнеде бир эки гилес турат. Бар, а? Жакшы экен. Суу кайерден чыгарган сен муну? Суу мынау кирпич турбайбы? Ошол жерден самотек чыккан. Самотек, а? Жакшы экен. Просто наркы кишиге агып атат. Просто экөөбүзгө бир чыккан да. Мына үй ошондо сизге карайбы? Бул үй мага караштуу. Зыңкыйткан экенсиң кирпич менен, а? Мал эме сарай жакты карап, экинчи этаждан эс алып отура турган кылыпсыз го. Бул жагыңыз пескоблок менен тосулуптур. Бул жагы эми сарай тосуптур бул жагынчы. Бул жагын эми пескоблок менен жарым тосуп дарбаза кылсаңыз болду экен да. Бул жерге временка малчыга үй же бир хозпостройка. Төрүнө бир эме кылып койсо, малчыга үй кылып койсо, бул жагынан дарбаза кылса болду экен. Бул жагындагы көчөттөр менен кичине толуктап, сонун бак кылсаңыздар, мына жерге дагы каалаган нерсеңиздерди курсаңыздар боло берет экен. Жүрүң эми үйдү көрөлү. Бул үйдү максат менен салыпсыз эми, а? Кирпич, колонна эмелер, арматуралар кандай арматуралар салгансыз эми? Арматураны 16-лык российский койгон. 16-лык российский. Анан мына сейсмопоезддарды 32-лик. Экинчи этажды көтөрсүн деп. Элитка үйлөрдөгүдөй эле кылып коюпсуз да буякта. Өзүмен аябайын деп эле. Жакшы. Жасагам да. Жанакы дарбаза бул жагында экен, а? Ушул жерден бул жактан кирсе болот. Бул жагы жем кире турган ход болгон. Чөпкө кылса деле болот экен, а? Жакшы. Кааласа мына жактан кылып алса болот экен, үйдүн астынан навес кылып туруп, а? Бул жактан деле ход бар. Каалаган жагынан ачып. 3 дарбаза кылып алса деле боло берет тең, а? Сонун экен. Мына үйдү караңыздар туугандар. Астында сразу навеси менен экен. Эмесин, очогуну, бардыгын астына жайлап алат экенсиз. Сарайдан алыс. Үй дагы мындай тыпыйган, сонун болуп түшүптүр, мансард тибинде. Дээрлик кирпич иштери дагы бүтүптүр, а? Крышаны жабыпсыз. Канча салдыңыз эми буну? Общий размер 9,5 15. 15 мына навестер кошулган да. Навес кошулбаганда? 11,5 9,5. Эки вход бар экен үйгө? Ход кухнядан чыгат, основной ход. Бу дизайн каяктан алдыңыз буну? Дизайнды өзүм чийгем. Дизайнер окшойсуң. Сонун. Туугандар көрүп турасыздарбы? Мал кылганга кенен. Бул эми 20 сотик чыкса, мына бул көл жактары менен кошот эми, а? Жок, көлдөн сырткары, ал жагын отдельный, аркасын отдельный сатып алгам бул. Көлгө кенен түшүп чыкканга орун бар дең, а? Өрдөк, каз, балык. Жүрүң эми үйдү бир сыра планировкасын көрөлү эми. Кайсыл вход эми главный вход болот ошондо? Эми менин проектим боюнча бул жактан ход. Бул жерден варата. Бул жерден варата. Бул жерден варата болот, машина кирет. Аркасы менен бул жакка парковка болот. Бул жер өзүнчө бир буршатка. Сак бирдеке болуп, бул жагы тапчан летний. Кухня, арт жагына уже отун бирдемкелерди. Жакшы экен. Туугандар жана айттык, мына пескоблоктун артында дагы жол бар. Жанакы
Көчөнүн атын кандай дедиңиз эле? Картаңбаева. Картаңбаева көчөсү ушу үйдү айланып туруп өтөт экен да, батыш жагынан айылга аралап кирип кетет экен. Бирок эң негизгиси айылдын ичи менен да кирсеңиздер болот экен. Анан баягы азыр биз көрсөткөн жол менен эң жеңил анан тез келет экенсиздер. Пробка жок, башка жок, бүт асфальт экен да. Так, үстүнү бөлбөпсүз, Ооба, үстүн бөлгөн эмесмин. İçini көрө берели анда, астыны биринчи көрөлү. Үстүнө эми алган адам каалагандай кылып бөлүп алат экен да. Сплошной зал кылсаңыз да болот экен. Же болбосо бөлүп алсаңыз да болот экен. Мына главный входдон киргенде эле кеңири го бул, Бул жер экинчи этажга чыгып кете турган. Лестница. Бул жерден күндүзү чай ичип, телевизор көрүп отуруп. Холбу? Хол. Анан бул лестницанын артынан бул жака кухня, столовый. Анан бул жагы гостиный деп деле койсок болот. Меймандар келип калганда. Келип калганда азыраак келгенде ушул жака кирет. Бул жагы болсо туалет, ванна, топка. Топка сыртында болот экен, Мына кошумча дагы бир бөлмө болот экен, топка. Бирок санузел чоң. Караңыздар, бир бөлмөдөй эле экен. Мына эмени сейсмопоездди катырган экенсиз. Сейсмопоезддарды мына Аяган эмес экенсиз, Аяган жокмун, мына 16лык арматура менен 32лик койгон да. Ушта бул экинчи этажды көтөрүп турсун деп. Зыңкыйткан экенсиз. Арматуралар караңыздар. Анан нол эме биринчи этаж, экинчи этаж ортосу жыгач менен бөлүнгөн экен, Ооба. Бирөөсү потолоктуку, бирөөсү полдуку. Независимый. Независимый экөө бири. Дарактаган угулбайт башка дең, Жакшы экен. Мына жерлеринде караңыздар, колонналарды сонун кылып куюптур. Негизи зыңкыйткан экенсиз эми. Так, мен мына конок үйүндө бир сыйра көрсөтөйүн. Бул эми бир 4кө 2,5 чыгат окшойт, бөлмө, Бул 4,20га 2,60. 2,60. Мына. Бул деле бир чоң эле бөлмө экен. Терезеси да чоң. Үстүнүн потологу кагылыптыр, экинчи этаждыкка. Экинчи этажга кагылыптыр. Эми азыркы учурда ушундай салам десең жакшы акча кетип калат, Ооба. Мен эсептеп көрдүм, аябай эле кымбат экен быйыл. Строй материал кымбат. Холду караңыздар, сонун болуптур. Мына жерге жанакы каминди коюп койсо болот экен, Каминдин орду окшойт негизи, Ошо каминге растагамда, камин коюп, анан үстү телевизор болуп, ушундай проект боюнча ошондой кетмек да. Баягыдай Россияда дачалардай кылайын деген экенсиз, Ошондой кылып. Мына тайыншон куйбай өтүп кеткен экенсиздер да, Ошого ылайыктаганбыз. Кийин баа турбалар өткөргөндөн кийин анан куюп кое турган болду. Сонун экен. Экинчи этаж пустой дедиңиз, Мына жактан кухня бул жерде болсо, бул жер эми баягы Бул жер чай иче турган столовый деп койсок болот. Столдорду коюп, анан бул жактан кая чыгып, сөрү, летний тапчан, очоо, кандыр, ушундай кылып койсок болот. сонун болот экен. Мындай жашай турган жер экен да, ал болупчу. Үйдүн арты менен ход бул жака кетет. Бул жактан тиги көлгө кетет. Көлдү да анабыз көрсөтөбүз, Мен үстүн дагы бир мындай эме кылып көрсөтүп коеюн. Үстүнү көрүп турасыздарбы? Үстү пустой эле экен. Квадратурасы астыдагыдай эле чыгат окшойт, Ооба, экөө бирдей эле. Мына үстү пустой экен. Мына ал эменин дагы шумоизоляциялардан кылган экенсиз, Ооба. Ошо жанагы пароизоляция деп коет. Пароизоляция. Жана испарение болгондо комнатага киргизбейт, ушундай. Жан үнү деле угулбайт дең, Үнү угулбай, катар какканбыз неменичи. Мына рейкалар да катар кагылыптыр. Бүт сасна. Местный жыгач жок. Местный жыгач жок, Демек мына ал чорный иштери бүтүптүр да, эми отделка иштери бар экен да. Ошонусу калды. Эми ага деле бир аз чыдап кылып алса, дача болуп калат экен да бул жер. Сонун жер. Эс ала турган жер болуп калат экен, Бул жер аябай жакшы жер да. Жүрүң эми сыртка чыгып биз эмени көрсөтөлү. Мына арт жакта көл бар деп эдиңизби? Мына үйдөн чыкканда сарай бир тойлуу алыс болуп калат экен, О, сарайдын экөөнүн размери тиги бурчунан бул бурчка чейин 51 метр. Охо, 51 метр. Ооба, эгер сарайдын границасы менен эсептесең, анда 70 бирдемке болуп калат бул жак бурчунан бул жак. Охо, чоң экен жер. Сонун. Жүрүң эми мына эмени көрсөтүңчү. Көлдү мага кызык болот ошо көлчү. Көлгө эгерде түшө турган болсо, элестетсеңиздер, эртең менен чомунганга түшүп, түштөн кийин балык кармаганга да түшсө болот экен. Бул жер кеңири эле түшөт экен да көлгө, Көлдүн мына размер 12 метр, 12 Турасы, турасы. Бул жагы 20 бирдемке да, точно 20 бирдемке. Азыр мына жерден сиздерге көлдү жакындатып көрсөтөлү. Бул жерге мына бир түздөйм деп топуракта чүргөн окшойсуз, Мына көл. Туугандар, көрдүңүздөр? Көлгө дагы жакындап калат экен. Мен кичине жакыныраак коюп көрсөтүп коеюн сиздерге.
Мына қараңыздар. Көлді қараңыздар. Мына жерден өзіңіздер трап жасап, мына жерде тапчанда қойып тұра қошынаңыз, а? Тапчанды қойып алып, мына жерде балықты қармап отырсаңыздар бола береді екен. Ушул жерде сізге қарайды азыр мына жерлер, а? Ушул жер территориясы тиги граница. Жақсы екен. Соның. Эми қызықтырған нәрсесі басы қанша сұрады, сен ошоны айтың. Басым ушу элге карап эле $39,000. $39,000. $39,000. Ушу сарай-парай жери менен кошо, а? Ооба. Акча срочный керек болгон үчүн сатып атам да. Негизи мындай ачыгын айтыңчы, мынага расход канча кеткен мына ушул полный жериңиз менен кошо эсептегендечи? Эми чынын айтсам ошол эле бага барып калды. Барып калды, а? Эми строй материалдарды эсептеп чыксам ошол эле 40,000 тегерегине барып калат экен. Барып калат, а? Эми алган адам 39,000 түшүп бересизби же окончательный багыңызбы? жок түшүп берем. Түшүп бересиз, а? Содалашасыз, а? Содалашабыз. Ан алмашуу жолу барбы? Алмашуу жолу машина. Машина, а? Эми арзаныраак $7-8,000 машина болсо, Калганын акчасын берсе болот. акчасын берсе Бола берет, а? боло берет. Жакшы экен. Туугандар, көрдүңүздөр, а? Баасын айтты, $39,000 кеми бар экен дагы. Алсаңыздар жыргайсыздар. Мына сарайды толугу менен бүтүрүп алсаңыздар, үстүлөрүн жаап, чөптү жыйып алсаңыздар, мал менен өтө сонун бизнестерди кылса болот экен. Бул жагын эгин да кылсаңыздар болот, бул жагын бак, деги эле каалагандай кылсаңыздар болот. Жер кенен экен. Өйдөңүздөрдө көл, бул жагында айдоо жерлер, айдоо эмес жерлер да бар экен мына жерде, а? Жайыт жери оң тарапта. До конца Казакстандын көлгө чейин кетет. Бул сол тарапта мечит, мектеп бар. Анан больницасы бар. Анын артында буундан дагы кенен дагы поле бар. Эрте күздөн баштап уже мал жая башташат. Жок, бул жайы кышы. Бул деме жайытпы? Жайыт. Мына малды баягы жол менен эле айдап барсаңыздар ошол жакта кечкечен тоюп келет экен да. Жакшы. Негизи мал жан кылам деп көздөп аткан адамдар болсо, бул жер өтө алтындай жер экен. Сиздер эсине чалып көрүңүздөр. Экран астына номерлер калтырып коебуз. Описанияда да номерлер бар. Эгерде сиздерге жаккан болсо, анда каналга лайк коюп колдоп коюңуздар. Жакшы комментарийларыңыздарды күтөбүз. Саламатта туруңуздар, туугандар.